азыркы финансылык шок, азыркы кыйынчылык бул бир эле 2 айда бүтө калчу кыйынчылык эмес. Мунун зыяны, мунун кыйынчылык мезгили дагы уланат. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө бизнести колдошубуз керек, мүмкүн болушунча. Финансылык жактан дагы жана мыйзам жагынан дагы өзгөчө салык бажы мамилелери боюнча сөз колдошубуз керек. Азыркы мөөнөттө иштебей турган, карыз болгон, ушул мөөнөттө пайда болгон карыздарды салыктар тарабында төрөө мөөнөтүн узартабыз. Салыктык жана социалдык төгүмдөр боюнча отчетторду тапшыруу мөөнөтү 1-октябрга чейин жылдырылды. Жарандарга жана жеке ишкерлерге бирдиктүү салык декларацияларды тапшыруу мөөнөтү 2021 жылдын 1-апрелине жылдырып, 2 жылдын декларациясын бир тапшырсын. Ошондой эле аларга салыктык отчетту өз убагында тапшырган жоксуң деген эч кандай штрафтык жана финансылык санкциялар салынбаш керек. Мындан тышкары текшерүүлөр боюнча 2021 жылдын 1-январына чейин эч кандай текшерүү болбойт. Муну менен бирге өкмөт коммуналдык ишканаларга электр энергияны, коммуналдык төлөмдөрдү, интернет байланыш кызматтарды 3 айга чейин өчүрбөөгө чакырабыз. 3 айдан кийин төлөсө дагы айып пул, штраф, пениялар салынбаш керек деп эсептейбиз.